Кыргыз Республикасынын туңуч президенти Акаев Аскар Акаевичке уулу Айдардын дүйнөдөн мезгилсиз өткөндүгүнө байланыштуу Курманбек Бакиев Салиевич үй бүлөсү менен жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөөрүн билдирди. Аскар Акаевич Майрам Дүйшөновна сабыр тилейм. Алардын жаткан жери жайлы, топурагы торку болсун, жараткан жар болуп, жанын жанатта кылсын. Терең кайгыруу менен Бакиев Курманбек Салиевич деп айтылат кайрылууда. Маалымат бак, назарыңыз KG. Айдар Акаев Кыргызстандын туңуч президенти Аскар Акаевдин баласы. Ал 44 жашта болчу. Ишенимдүү маалымат булактардын билдирүүсү боюнча Айдар 5 февраль күнү түштөн кийин каза тапкан. Алдын ала маалымат боюнча Айдар Акаевдин сөөгү 8 февраль күнү Москвада жерге берилет. Бул тууралуу үй бүлөнүн жакын адамдары билдирди. Эскерте кетсек, Аскар Акаевдин 44 жаштагы уулу Айдардын 5 февраль күнү жүрөгү кармап каза болгону айтылган. Айдар Акаев 3 баланын атасы болчу. Маалымат бак, Калыс медиа. Социалдык тармактарда Кытайдан келген кыргыз жарандары коронавирусту жуктуруп алганга шектелип жатат деген маалымат тарап кетти. Буга Баткен областык саламаттык сактоо тармагынын координатору Бөрбековдун жетекчилигине берген маалыматтын сүрөтү таркап кеткени себеп болгон. Биз бул маалыматты тактоо үчүн саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылганыбызда аталган министрликтин басма сөз кызматкери Жылдыз Айгерчинова төмөнгөдөй маалымат берди. Каттын түзүлүшү туура эмес, шектелик деп айыпталбаш керек эле, элди дүрбөлөңгө салбай. Алар Кытайдан эмерек алып келип жаткандар болуп чыкты. Ал ÖKөнү адистер алгоритмге жараша текшеришти. ÖKөнүн тең абалдары жакшы, ÖKө тең дарыгерлердин көзөмөлүндө. Биздин эксперттик комиссия барып текшерип, аларды стационарда же үйүндө дарылана турганын жетишет. Маалымат бак, Барс медиа. Тогуз-Тороо районундагы Макмаль Голд компания ишканасына келген Кытай Эл Республикасынын 10 жараны Бишкек шаарындагы республикалык жугуштуу оорулардын клиникалык ооруканасында көзөмөлдө болуп жатат. Бул тууралуу бүгүн 5 февралда Жалал Абад областында коронавирусту алдын алуу боюнча өткөн жыйында белгилүү болду. Тогуз-Тороо районунун акиминин орун басары Гүлжамал Султангазиеванын айтымында Кытай жарандары 31 январь күнү Макмаль Голд компаниясына иштегени келишкен, бирок ошол эле күнү Борбор калаага жөнөтүлгөн. Коронавирус оорусун алдын алуу үчүн райондук мамлекеттик администрациянын алдында атайын штаб түзүлгөн. Аны аким жетектеп жатат. Кытайдын 10 жаран областка келе жатканы боюнча маалымат угуп, тароо штабтын отуруму өткөрүлдү. Аким Макмаль Голд компаниянын өкүлдөрү менен байланышты. Алар кызматкерлерин ооруканага жаткыруу үчүн Бишкекке алып кетишти. Келген жарандар аталган компаниянын подрядчылары экен, деди Султангазиева. Жыйында Чаткал районунун акими Канжар Эшалиев коронавирус эпидемиясына район элди да кооптонуп, ген казуучу компанияга Кытайдан келүүчү жарандар боюнча кабатыр болуп жатышканын жана райондо жугуштуу оорулар менен иштеген адистин жоктугу мындай абалда кооптуулукту жаратарын айтты. Ал эми өкмөттүн областтагы өкүлү сырттан келген Кытай жарандардын ар бири текшерүүдөн өтүп жатканын билдирди. 20 күн көзөмөлгө алынып, андан кийин аймактарга жөнөтүлдү. 10 жаран Бишкекте текшерүү пункттарынан өтүп, Тогуз-Тороо районундагы Макмаль алтын комбинатына келишкен, бирок өздөрүнүн жетекчилиги унаадан түшүрбөй кайра алып кетишти. Азыр алар дарыгерлердин көзөмөлүндө. Алдын алуу үчүн жасалган кадам. Өлкө аймагында иштеп жаткан Кытай жарандары бизде эле. Кытай десе эле ичинде вирус жашайт деп ойлошубуз керек. Баарыбыз эле туура түшүндүрүү ишин колго алалы, деди Мирзахметов. Маалымат бак, Турмуш KG. АКШнын президенти Дональд Трампка коюлган айыптар жокко чыгарылып, Трамп кызматтан четтетилбей турган болду. Импичмент маселеси ушундай жыйынтык менен соңуна келди. АКШ Сенаты президент Дональд Трампты актап чыкты. Ага коюлган кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган жана өзүнүн ишмердүүлүгүнө ийгиликтөө жүргүзүүдө Конгресске тоскоолдук жаратты деген айыптоолор орунсуз деп табылды. 48 сенатор импичментти колдоп добуш берсе, 52 сенатор каршы болду. Сенатта Трампка каршы болгон демократтар 47 гана орунду ээлеп, алардын баары импичментти жактап чыгышкан. Ал эми көпчүлүктү түзгөн республикачылардан бир гана Митч Ромни импичментти колдоду. Трампты кызматтан кетирүү үчүн демократтар добуштун 3/2 алуусу же 100 сенатордун 67 колдошу керек болчу. Импичмент жарыялоо демилгеси Трампка болгон ишенбөөчүлүк анын Украина президенти Владимир Зеленский менен телефон аркылуу болгон маегинен соң башталган. Демократтар Дональд Трампка 2020 жылдагы президенттик шайлоодо жеңишке жетүү үчүн учурдагы кызматтык абалынын кыянаттык менен пайдаланганын айыптап чыгышкан.
Ал башка саясий атаңдашы мурдагы вице-президент Джо Байден же анын уулу Хантердин Украинадагы иштерин иликтөөгө ынандыруу менен шайлоо иштерине Украинадагы аралаштыруу аракет кылганын айтып, демократтар Трампты чыккынчылык кылды деп айыптаган. Трамп өзү буга байланыштуу терс пикирдеги дооматтардын баарын четке кагып келет. Кыргыз өкмөтү коронавирус менен күрөшүп жаткан Кытайга гуманитардык жардам катары эмне берерин Спутник агенттигине вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова айтып берди. Эске салсак, бир нече күн мурда министрлер кабинети Кытайга гуманитардык жардам берүүгө белсенип жатканын билдирген. Вице-премьердин айтымында буга чейин Кытайдан жардам берүү өтүнүчү менен кат келген. Коңшулар дезинфекциялоочу каражат, бир жолу колдонмо халат жана бет каптан кол кабыш кылгыла деп көптөгөн мамлекеттерге кайрылуу жиберген. Бизге дагы ошондой кат келген. Биз жооп катары жардам берүү ниетибизди билдиргенбиз. Азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, деди ал. Өмүрбекова кошумчалагандай, кыргыз тарап Кытайга тамак-аш жагынан дагы жардам берип калышы мүмкүн. Учурда тиешелүү органдар тарабынан өлкөнүн мүмкүнчүлүктөрү каралып жатат. Кытай бийлиги 2019 жылдын 31 декабрында Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму өлкөнүн борбордук бөлүгү Ухан шаарында белгисиз пневмония оорусу күч алганын билдирген. Адистер оорунун козголуучу коронавирус 2019 nCoV экендигин аныктаган. Жакында Кытайдагы вирус эл аралык деңгээлде өзгөчө кырдаал деп атады. Акыркы маалыматтарга караганда, Кытайда коронавирустан 563 адам көз жумду. Ал эми жуктуруп алгандардын саны 28.018ге жетсе, 1153 киши сакайып кеткен. Туркиянын Ыстамбул шаарында кыйраган учакта Кыргызстандын 2 жараны болгон. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Кечээ 5 февраль күнү Pegasus Airlines авиакомпаниясынын Ыстамбул аэропортунда кырсыкка учураган учактын ичинде жалпы 177 киши болгон. 171 жүргүнчү жана 6 экипаж мүчөсү. Акыркы маалыматтар боюнча кырсыктан 3 адам каза болгону айтылууда. Расмий маалыматтар боюнча 130дан ашык жүргүнчү жабыркаган. Алардын арасында кыргызстандыктардын 2 жараны болгон. Аларга тиешелүү медициналык жардамдар көрсөтүлүүдө деп билдиришти министрликтен. Министрликтен билдиришкенде, Кыргызстандын Ыстамбулдагы башкы консулунун кызматкери кыргызстандык жарандарга барып көрүп келишкен. Дарыгердин айтымында алардын абалы туруктуу. Маалымат Булак, Элдик медиа. Саламаттык сактоо министрлиги Баткен областык ооруканасына 2 жаран коронавируска шектелип жаткырылды деген маалыматты төгүндөдү. Ведомстводон билдиришкендей, ошол тапта өлүк аймагында коронавируска кабылгандар жок. Ал эми сөз болуп жаткан 2 киши Кытайдан Тажикстан аркылуу келишкен экен. Санитардык карантиндик пунктунун кызматкери Кытайдан келгендерди саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан бекитилген тартиптердин негизинде медициналык мекемеге көзөмөлдөп туруу үчүн алып кетишкен. Азыр алардын абалы канааттандыралык деп баланууда. Жарандардын вирусту аныктоо үчүн анализдер алынган. Анын жыйынтыгы менен атайын комиссияларды мындан аркы көзөмөлдөө боюнча чечим кабыл алат. Азыркы маалыматтарга караганда, Кытайда коронавирустан 563 адам көз жумду. Ал эми жуктуруп алгандардын саны 28.018ге жетти. Сакайып кеткендер 1053. Жапонияда кемеде саякаттап жүргөн 3700 киши коронавируска байланыштуу лайнердин өзүндө карантинге алынды. 3 февралда Йокогама портуна жакын жерде кемедеги 10 кишиде илдет аныкталып ооруканага жеткирилген. Көп өтпөй дагы бир канча киши ооруга шек сына баштады. Андан бери саякатчылар жээкке чыгара электигин Жапониянын саламаттыкты сактоо, эмгек жана бейбилдик министрлиги кабарлады. Diamond Press басылмасынын маалыматына караганда, алар 2 жумада кемеде болушат. Бул аралыкта интернет жана телефондорду колдонушат, акысыз тамак-аш берилет. Арасында 50дөн ашуун мамлекеттин жарандары бар экени айтылууда. Кытайдан чыккан коронавирус илдети 5 февралдагы маалыматтар боюнча 25 миңдей адамга жугуп 500 киши жашоо менен кош айтышты. Саясатчы Садыр Жапаровду жатак абакка которууга же жазасын өтүүдөн мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотууга болбойт. Бул тууралуу 6 февралда Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, жаза кодексинин 43-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык кылмышты уюштурган же анын аткарылышына жетекчилик кылган адам уюшкан топту же кылмыштуу уюмду түзгөн, аны жетектеп уюштурган деп таанылат. Жазык жана жазык аткаруу кодекстеринин 2017 жылдагы редакциясына ылайык соттолгон Садыр Жапаровду жатак абакка которууга же жазаны өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотууга болбойт.
Жогоруда аталган кодекстерде жазаны өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда бошотуу уюшкан топтун же кылмыштуу уюмдун курамында кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгон адамга колдонулбайт жана уюшкан топтун же кылмыштуу уюмдун курамында кылмыш кылып соттолгондор жатак абакка которулбай тургандыгын көрсөтүлгөн деп билдирди башкы прокуратура. Комтор маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен белгилүү болгон саясатчы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп Ысык көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылы кармалган. 2019-жылы саясатчынын ишин караган Жогорку сот аны 10 жылга кескен. 2019-жылы ноябрь айында Садыр Жапаров президенттен ырайым сураган. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков журналисттер үчүн уюштурулган декабрдагы басма сөз жыйынында Жапаровдун азыркы каралып жатканын жана мыйзам боюнча чечилиши керек экенин айткан. Жапаров 2020-жылы 6 февралдан тартып жатак абакка которулушу керек экенин анын адвокаты Шарабиджин Токтосунов Азаттык үн алгысына 5 январда кабарлаган. Ал Жапаровду жатак абакка которулуу тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын чечиминде жарыялаган. Адвокат аталган мекеменин мурдагы чечиминен баш тартып мыйзамды туура эмес чечмелеп жатат деп сындаган.